көз ачыктын жолун билбеген адамдар көз ачыктын жолу менен көп ойноп жатышат. Биз эч ким эч нерсени тиккенге акыбыз жок. Мына азыр эле монтип кургакчылык бул жакшылык алып келбейт элге. Биз муну кадимгидей тилешибиз керек. Мен сиздерге жөн эле айтып жаткан жокмун. Жамандыкты аталар айтат, эки кашыңдын ортосуна койгом деп. Ал эми жакшылыкты тетигиндей бийик секиге койгом. Ага деген чыгыш үчүн тепкич керек. Ага деген чыгыш үчүн шаты керек. Ага деген чыгыш үчүн акыл керек деп. Акылың жок болсо жана козайтан кулап кетесиң. Же өлүп кетесиң, же сынып кетесиң. Ошон үчүн биз акылдуу болгонубуз дурус болот. Менин элим, менин журтум. Деги эле жалган дүйнөнүн өзүнө дайыма жакшылыкты тилеймин. Ар бир бул дүйнөдө жаралган жакшы көз ачыктарды мен сый менен, урмат менен гана карайм. Мен жанагындай эле Вангага окшогон, Сафия ханга окшогон адамдарды мен сыймык менен, кубануу менен айта алам. Менин аталарым да ушундай кишилер, ушул кишилерге окшогон таза адамдар деп. Ушунча жыл адамдарды көрүп келатам. Аталар бир да пендени башыңа селде орон, кыбыланы карап эле жыгылып кал. Бир эле динди бил, башканы билбе дебейт. Баарын бил дейт. Бирок бир нерсени түк унутпа дейт. Алла Тааланы унутпай, көкүрөгүңө, оозуңа салып Куранды үйрөн дейт. Куранды үйрөнгөн адамдын оозунда Алхамдулилла деген сөз бар дейт. Алла Таалага баш ийүү, Алла Тааланын бар экендигине ишенүү. Алхамдулилла деген сөздүн өзүндө улуу кудуретке ишенемин, тайынамын, барсыз кудурет. Бийиксиң да ыйыксың. Мени бул дүйнөдө сактайсың дейт. Ошол эле Алхамду деген сөздүн өзү канча деген адамдын сөзүнүн маанисин түшүндүрөт. Анан мен молдолорго окшоп айта албайм. Тигиндей, анан мындай, анан тиги шайтан, анан бул шайтан деп. Негизи касиет экиге бөлүнөт экен. Перилер, анан периштелер деп. Периштелер адам баласына дайыма жакшылык кылат. Ал эми перилер адам баласына дайыма жамандык кылат. Жана акыл эсинен тайып, туюп, акылдан кетип ооруган адамдар дагы ушундан болот. Кээ бир адамдар болот, өзүнүн аталары бар, арбактары бар. Ошол арбактарын жүдөтүп отуруп, анан алар өздөрү жүдөгөндө жанагы өзүн ээлеп, ушундан үмүт кылып жүргөн адамын да эң артында жүдөтүп, жинди кылып, акыры иттин ири буту кылып анан өчүн алат да. Анан бул дүйнөдөн алып кетип, тиги дүйнөгө алып баргандан кийин ошол чындыктын өзүн көрсөтөт да. Мындай момундай кылсаң мондай болмок, мындай кылсаң мындай болмок. Бирок сен андай кылган жоксуң, мындай кылдың, а мен мындай кылдым сага. Көрдүңбү сен жаман болдуңбу, мен жаман болдум, сен жаман болдуң. Мени эч ким билген жок. Мен өттүм, кеттим. Ал эми сени эле алып кеттим. Эми мынакей. Эми сен тирүүгесиңде кызмат кыла албасаң, өлгөндөн кийин мынау кызматты кыласың деп сизди дагы ошентип кыйнайт. Ошон үчүн биз бул дүйнөдө жүргөндө азыр мынау дүйнөнү арбактар ээлеп турган дүйнө. Арбактардын баары бул дүйнөнүн бетине чыккан, жердин бетинде жүрөт алар дайыма. Эмне себептен алар жердин астында жатпай калды? Мынау жалган дүйнөнүн алдым жуттумдарынан алар коркот. Мынау дүйнөнү булар жок кылып жибербейби деп. Ушул алдым жуттумдуктары менен, ач көздүктөрү менен өлүп тирилип атып, бул да меники, тиги да меники, ал деле мен алсам деп атышып, булар бири-бирине көл касып, бири-бирисине оор казып атып, анан жана оор, көр баарын басып, үңкүрдүн астында калбас бекен ушул пенделер деп. Биздеги окшогон жалгандуу пенделерден корккондон бул дүйнөнү, ушул ааламды арбак ээлеп турган кези. Ал эми биз ошол арбактардан дайыма жакшылыкты тилеп, элибиздин, журтубуздун тынччылыгын, токчулугун, элибиздин ынтымагын, ыйманын, элибиздин кор болбогонун, зар болбогонун тилешибиз керек. Биздин эл эч качан эч кимдин астында тебеленип, тепселбеш керек. Аталар айткандай, сиздер чыныгы мусулмансыздар, чыныгы таза ыйык пенделерсиздер. Сиздер бул дүйнөнүн туткасы, үлгүсүсүздөр. Сиздер бул дүйнөнүн бийик байрагысыздар дейт. Байрак болуу деген ар бир адамдын колунан келе бере турган нерсе эмес.
Биз ошол аталар күткөн, аталар ойлогон байрак болууга аракет кылышыбыз керек. Баарыбыз тең. Эркегибиз да, кызыбыз дагы, аялыбыз да, кемпирибиз да, келинибиз дагы, балабыз да, бакырабыз да бүт болгон бул дүйнөдөгү эки буттуу пенделердин баардыгын ошого аракет кылышыбыз керек. Жакшылык акырындап келет, жамандык бат эле келди да. 15 жылдын ичинде эле эмне деген заман болду. Биз күтпөгөн, биз ойлобогон, биз түшүнбөгөн, биз чечип түбүнө жетпеген бир укмуштуу окуя болуп жатат азыр. Же капитализм эмеспиз, же социализм эмеспиз, же демократический республика эмеспиз, айтор эле жашап атабыз, эптеп элечи. Эптеп эле жашап атабыз. Анан бетибизге жана демократия деген сөздү эле алып алганбыз. Себеби капитализм деп айтайын десек, эл тикесинен тик туруп, калайык калып, силер деген капиталды түзүп, анан бизге окшогон адамдарды кул кылып, анан кийин маалай кылып алгыңар келип аткан турбайбы деп, окустан дагы бир шундук болуп кетпесин, укмуштуудай жаңжал көтөрүлүш чыкпасын деп, анан демократия деген бир сөздү бетибизге кармап алып эле жүрөбүз. Чындап келгенде биздин республикада эч кандай демократия жок. Демократ деген биздин элде жашаганда эмес, жашай да албайт. Демократ болушуң үчүн баардык нерсеге калыс болушубуз керек. Сен байсыңбы, кедейсиңби, барсыңбы, жоксуңбу, сен аны колуңан келишинче сыйлап, колуңан келишинче ошолорго берип жардамдашышың керек. Сиз алган байлыкты, башка бирөөлөр алган байлыкты алар кайдан алды? Мисалы, кайсы чоң атасы таштап кетти ага? Кайсы чоң апасы? Ал деген элдин көз жашы. Мына Акаевди айтып атышат, 7 миллиардты жеп алып кетиптир. 60.000 тонна алтынды Швейцарияга алып барып салыптыр деп. Акаевдин атасы бериптирби аны? Же апасы бериптирби? Апасы айткан турбайбы? Ай балам, аялың алың жетпеген элди башкарбай эле койсоң болмок. Элдин падышасы болуш деген оңой жолдо эмес деп. Ар бир эне өзүнүн баласына бир пайгамбар. Пайгамбар деген баласынын ичиндеги ички сырын, ичиндеги бүт дүйнөсүн, анын адамкерчилигин, анын жамандыгын, анын арамдыгын, анын адалдыгын, анын калыстыгын, анын акылын ченеп билген адам. Пайгамбар болуу бардык пенденин колунан келе бере турган нерсе эмес. Бирок биз адамдар, биз ак жолго түшкөн пенделер ошол пайгамбардын жолун эч булгабай, эч сасытпай, ийитпей, чиритпей, жакшынакай бойдон калтырышыбыз керек. Бул биздин бир түгөнбөгөн байлыгыбыз, түгөнбөгөн улуу касиетибиз, түгөнбөгөн улуу кудуретибиз. Ошол биздин Мухаммед пайгамбарымдын жолдорун жолдоп, Мухаммед пайгамбарымдын таза адам баласына калтырып кеткен издерин, адам баласына калтырып кеткен акыл сезимдерин, Куранга калтырган нерселерин биз бузбашыбыз керек. Бирок аталар айтат, сиздер Куранды бузган, жалгандын бетбак пенделерисиздер деп. Жалгандын пенделери Куранды да бузган. Куранда 5 аял алсаң болот, 3 аял алсаң болот, 10ду, 40ду, 100дү алсаң болот деп айтпайт. Куранда, балам, маңдайга Алла таалам жазат, сен 7 никел болосуң, сен 3 нике болосуң, сен 1 нике болосуң, сен 2 нике болосуң. Эгерде Куранын ошентип жазып койгон болсо гана болот. Ал эми бай адамдар аял затын, аял адамдарды бутундагы тряпкадай, же болбосо колун сүртүп ужыткан кол жабылыктай, же болбосо жанагы эле тиги бумагалардай, жана колду ачыган салфеткалардай эле ыргытып атпайбы? Анан ошого аялдын өзү да күнөөлүү бир жердечи. Эмне себептен ошол эркек адамга өзүнүн адамкерчилигин көрсөтө албай, өзүнүн жеңилдигин, пастыгын, акмактыгын көрсөтөт. Биз эки буттуу адамдар өзүбүздү өзүбүз гана коргой алабыз. Эркектерди Алла таалам эмне үчүн жараткан деп айтат касиет. Эркекти аял затын жамандыктан коргоосу үчүн. Эркектин аялдын күчү жетпеген нерсеге жардам бериш үчүн. Ошол бири-бирине эриш аркак болуш үчүн жараткан дейт.